Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının körarmandары, mekendештер, zamandaşlar, jurttaşlar, salamatsızdarбы? Biz bugün Çүй өрөөнүндөгү satıla turgan dagы bir үйдү көрсөтөлү деп, Сокулук районундагы Совхоз Фрунзе айылына келдик. Бул трасса Совхоз Фрунзе айылына алып келген трасса. Ушунан жогору чыгып барсаңыздар, Автарыныкка жакын жерден Çүй трассасына чыгып кошуласыздар. Андан ылдый түшүп келсеңиздер, сиздер Совхоз Фрунзе айылына кирип келесиздер. Бул трасса Совхоз Фрунзенин централдык трассасы. Ушул көчө менен сиздер түз барып, солго бурулуп, айылды аралап чыксаңыздар, Бишкекти батыштан айланып өткөн объездной трассага барып туташат. Ошол жерден чыгасыздар. Ал эми сиздерге көрсөтө турган, сатыла турган жер үй 8 сотук жери менен мына ушул көчөнүн батыш тарабында параллель жайгашкан Центральная улицада жайгашкан. Сатыла турган үй мен WhatsApp'тан сүрөтүн көрдүм, WhatsApp аркылуу видео вызовтан көрдүм, абдан жакты. Сиздерге дагы баары жакса керек. Үйдүн ээси Ольга үйүнүн жанында азыр күтүп турат. Сиздер менен чогуу баралы, чогуу көрөлү. Бул көчө Совхоз Фрунзе айылындагы борбордук көчө. Документалдуу Центральная деп аталат. Асфальт басылган тынч көчө. Жогорудан ылдыйга түшөсүздөр. Централдык көчө менен ылдый түшүп келе жатканда сатыла турган үй жашыл дарбазасы менен сол тарапта жайгашкан. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат. Ал эми бул көчө тупик көчө. Биз турган жерден ылдый тарапка 200 метр барганда жол токтойт. Андан ары мектепке барып такалат. Тынч көчө экендигин көрүп турасыздар. Сатыла турган үй мына ушул үй. Азыр биз толук көрсөтүп беребиз. Үйдүн ээси Ольга менин жанымда. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Как здоровье? Хорошо. Как жизнь? Отлично. Отлично. Все хорошо. Так, по-киргизски умеете разговаривать? Нет. Нету, да? Сколько понимать? живу, немножко понимаю. Не А дается язык, не дается. Түшүнүктүү. Биз буюрса Ольга экөөбүз экөөлөп ушул үйдү көрсөтүп беребиз, түшүндүрүп беребиз. Баарын көрөсүздөр. Мени менен болуп туруңуздар. Бисмилла. Баштадык. Огород, земля. Сколько соток? 8 соток. 8 соток. А почему продаете? Переезжаем на Куда? ПМЖ в Калининградскую область. В Россию, да? Да. Ого. Как его зовут? Сэм. Сэм. Немецкая овчарка, да? Да. Мына караңыздар. Нары бери айланып атат. Мени келип калды деп атабы, сүйүнүп атат кыскасы. Цирковой. Түшүнүктүү. Жакшы. Мына. Не злой? Нет, не знаю. Түшүнүктүү. Биз анда бул көрсөтүүнү улантабыз. Үйдүн алдына короого киргенде навес көрүп турасыздар. Навес дагы чоң кең жасалыптыр. Үйдүн алдындагы стяжка аянты дагы таза тыккан боюнча турат. Кеңири катар койсоңуздар 6-7 унаа баткыдай. Үй дагы мына көрүп турасыздар. Ички ремонту жакшы экендигин мен WhatsApp'тан келген сүрөт аркылуу көргөм. Азыр кирип живой көрөмүн. Андыктан мени менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр биз толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анда баштадык. Жүрүңүздөр. Как его зовут? Кеша. 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 Молодец. Кеша хороший вообще. Сүйүнүп калды бул дагы. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Биз баштадык. Эгерде сырттан кирип, мына ушул үйдүн негизги астанасынан ушул 2 кабаттуу эшиктен киргенде үйдүн ичине киресиздер. Бисмилла. Баштадык. Бишкектин айланасындагы айылдардан үй издеп жаткан болсоңуздар, анда назар салыңыздар. Ички ремонту өтө жакшы турбайбы? Мына караңыздар. Ольга жемдин үйүн көрүп атабыз. Эгерде сиздер сырттан кирип солго бурулсаңыздар, бул жер кухня болот экен. Кухня, да? Да. Плюс холл. Плюс холл. Жакшы. Ички ремонту өтө жакшы экен. Пластик терезелер, обойлору дагы жакшынакай обойлор жабыштырылган. Эмеректер дагы ушул бурчка атайын жасалыптыр. Техникалар бүт коюлган. Газоэлектропечка, вытяжка, таза суу бар экен. Фильтр установили, да? Да. Фильтр да бар экен. Караңыздар, таза суу, артезиан, таптаза суу ичесиздер, ден соолукка пайдалуу. Эмеректердин ортосу кафелденген.
кухнянын холдун ички ремонту абдан жакшы. Евро ремонт. Здесь что? Погреб. Погреб. Большой? Хороший, в полный рост встаешь. Жакшы экен. Погреб да бар экен. Бүт дүйнөнү ушул жерге сактайсыздар. Анда биз менен чогуу болуп туруңуздар. Потологун дагы көрүп коюңуздар. Потолок гипсокартондон жасалган. Чоң лампалар коюлуптур, жарык лампалар. Болгондо дагы бул кухнянын ички аурасы өтө таза, тыккан боюнча турат экен. Биз сол тараптан баштай берели. Кухнядан сиздер түз жүрүп мына ушул пластик терезе эшиктен киргенде, бул жакта азыр көрөсүздөр. Санузел, да? Да. Санузел. Включите. Так, мына полдон баштап потолокко чейин кафе экен. Көрүп турасыздар, унитаз коюлган, раковина коюлган, күзгү коюлган, аристон бар, форточкасы батыш тарабында, отопление киргизилиптир. Ал эми бул жер болсо жууна турган жай, душ. Кир жуучу дагы машина ушул жерге коюлуптур. Бул санузел болду. Ичи кеңири, үйдүн ичинде, кухнянын жанында. Андан оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жер спальня окшойт. Спальня, да? Или детская? Ну, здесь как детская, можно как мастерскую сделать. В общем, здесь дочь у меня. Комната отдыха, да? Да, комната отдыха. Комната отдыха. Ички аянтын айтайын. 4/3 экен, 12 метр квадрат чыгат. Ички ремонту деле жакшы. Үйдүн арка тарабына пластик терезе коюлган, отопление киргизилген. Эң негизгиси полдон баштап потолокко чейин мындай аз эле негизи. Бул комната жылуу болот. Ички ремонту жакшы экен. Биз биринчи бөлмөнү көрсөттүк. Болгондо дагы уктоочу бөлмөлөрдүн биринчисин көрсөттүк. Вчера какой-то праздник было, да? День рождения мое. О, поздравляю. Спасибо. Жакшы. Мына, көрдүңүздөр. Эми биз сырттан кирип түз кирген бөлмөлөрдү көрөбүз. Мына ушул оңго бурулуп кирген эшиктен киргенде сиздер бир уктоочу бөлмөгө киресиздер. Это спальня, да? Это спальня. Спальня родительская, да? Ну, я родитель. Принципе. Ну да. Да. Бул көрүп турасыздар спальня. Ички аянтын айта турган болсок 4/4 экен. 16 метр квадрат чыгат. Ички ремонту жакшы, потолок натяжной, люстралар коюлган, пластик терезелер, занавескалар илинген. Пол что? Пол Деревянный? Деревянный, сверху линолеум. ДСП, потом линолеум. Вообще доски. Доски, да? Да. Вот здесь залитый. Түшүнүктүү. Көрдүңүздөр. Wi-Fi работает? Да. Жакшы, Телефон. интернет бар экен, телефон бар экен, баары бар экен. Караңыздар. Биз кирген прихожкадан мына бул арка сыяктуу эшик аркылуу түз кире турган болсок, бул жерде дагы бир бөлмө бар экен. Детская, да? Детская, да. Мына балдар бөлмөсү, кроваттар коюлган, эмеректер коюлган, как библиотека. Балдар ушул жерде уктайт, ойнойт, эс алат, сабагын окуйт, сабакка даярданат дегендей ушул жерде чоңоет. Бул балдар бөлмөсү болду. Ички аянты кеңири, пластик терезеден чоң терезе экен. Сырттан жарык кирип турат. Занавескалар илинген, потолок натяжной, люстралар илинген, баары тыккан, таза боюнча турат. Андан оңго бурулуп кире турган болсок, бул жакта тоже спальня, да? Да. Мынакей. Дагы бир спальня бар экен. Бул бөлмөнүн дагы узун турасы 4 жок, чоңураак экен. 4/4,5 экен. Бир аз чоңураак. Көчө тарапта, централдык көчө тарапта бир терезеси бар, жарык. Эртең менен күн чыкканда эле ошол терезе аркылуу кирет. Отопление батареясы коюлган, эмеректер менен жасалган, натяжной потолок, люстралар коюлган. Кыскасы без вложений. Киресиздер, жашай бересиздер. Биз бул үйдүн ички бөлмөлөрүн толук көрсөттүк. Баарыңыздарга жакты деп ойлоймун. Эгерде жаккан болсо, анда Ольга эжем менен сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Биз эми сыртка чыгалы. Сырттагы кошумча курулуштарды, огородду, бактаракты, сарайды баарын көрүп чыгалы. Эң жакшы жери мага Кеша жакты. Үйдүн ички бөлмөлөрүн көрүп чыктыңыздар. Эми биз үйдүн алдындагы аянтты көрдүк. Эми бактаракка өтөлү. Мына бул жерде огород бар экен. Огороддо эмнелер бар экендигин азыр көрөбүз. Бул жерде слива турат, алма, нарагыракта бурчта өрүк бар экен. Это малина, что ли? Малина. Малина бар экен. Мына бул жерде жаш көчөттөр эгилиптир, алма,
помидор, гүлдөр мына гүлдөрдүн түрлөрү розадан башталат экен. Бардыгы сонун. Огородду дагы абдан жакшы кылыптыр. Жери капкара топурак. Караңыздар. 7 соток, да, сказала? 8 соток, да? Документальный, да? Да, все документы новые. Новые? Да. Красная книга. Не красная, но вот именно, что я когда делала, они говорят, вот это все новое, не обязательно красное, ну, все новейшее. Түшүнүктүү. Мына көрдүңүздөр, документтери бар дейт, кыскасы сиздерге өткөрүп берет. Бул жакта өзүнчө калитка бар экен. Мен сиздерге эскертип коеюн, буга чейинки чыгарылыштарда биз мына ушул батыш тарабындагы домдордо болгонбуз. Это 4-й дом, да, или 3-й? 4-й дом. Түшүнүктүү, совхоз Фрунзенин ичиндеги 4 окшош кызыл кирпичтен салынган көп кабаттуу үйлөр бар. Ошонун 4-үнчүсү ушул жерде экен. Ушул жактан дагы бала чакаңыздар өзүңүздөр чыгып, сиздер централдык көчөгө же болбосо стадионго, мектепке барсаңыздар болот. Огород көрдүңүздөр, баары жакшынакай. Эми үйдүн жанында салынган топканы көрөлү. Жана бул жакта баня да бар экен. Баня работает или... Баня не работает. Не работает? Ну, там только котел надо поменять. Ремонтировать надо? Да, и все. Түшүнүктүү. Бул жерде топка бар экен. Топканы көрүңүздөр. Чоң арестон коюлуптур. Электрический да жылытса болот экен, көмүр менен дагы жылытса болот экен. Топка работает? Да. Да, мына караңыздар. Чоң мындай аппаратта стабилизатор эмне экен, кыскасы бир нерсени орнотуптур. Сиздер көрсөңүздөр билесиздер. Бул жер топка болду. Ал эми бул жагында баня. Банясы дагы канчалык деңгээлде даяр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Толук бүткөрүлө электейт. Мына жерге печка коюлат экен. Ал эми ичкерисине көрүп турасыздар. Канализация, водоканал бардыгын монтаж кылып даярдап коюптур. Ичин кафелдеш керек, печканы орнотуш керек, кыскасы бүтүрүш керек. А здесь что? Канализация, что ли? Здесь канализация, да, у нас. Как септик, да? Да. Түшүнүктүү. Көрдүңүздөр, үйдүн ичиндеги душтан, ашканадан чыккан саркындуу суу ушул жерге келип түшөт экен. Таза суу бар. Скважина, да? Или центральная? Нет, скважина. Скважина. Артезиан таптаза суу чыгат экен. Караңыздар. Эми сиздер сырттан киргенде сол жака бурулуп карасаңыздар, бул жакта сарай бар экен. 2 кабаттуу сарай. Углярка. Угля еще на зиму хватит. Жакшы. Мына көрдүңүздөр, мен аралап көрсөтпөй эле коеюн. Кыскасы 3 бөлмөлүү экен. Маңдайда бетон менен жасалган өзүнчө бир отункана, анын бер жагында сарай, анын бер жагында көмүркана. Ал эми үстүнө чөп жыйсаңыздар болот. Сиздер көрүп чыктыңыздар. Баарын көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми баасын билеричи. Сколько просите? 35. 35? 35 000 доллар. Уступка будет или нет? Будет, но немного. Немного. Вариант? Вариант только наличными. Только наличными? Чтобы надо уходить в Россию, да? Да. Срочно? Ну, не срочно, но... В принципе, у меня тут еще сын остается, но желательно, конечно, продать. Желательно, конечно, продать. Да. Анда Кудайым сизди колдосун. Караңыздар. 35 000 доллар кеми бар дейт. Бир аз гана кеми болот экен, сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким сиздерде 35 000 доллар нак акчаңыздар болсо, сүйлөшүп алып койсоңуздар болот. Документи так экен. Сиздер өз кулагыңыздар менен уктуңуздар. Бул жерге эмнелер жакын экендигин мен өзүм эле айтып коеюн. Бала бакча жакын. Андан сырткары мектеп жакын, айыл өкмөтү, маршруттук каттамдар, дагы эмнен айтайын. Больница, аптека, баары жакын, керек болсо мечит дагы жакын жерде жайгашкан. Совхоз Фрунзе айылы негизи Сокулук районуна караштуу Совхоз Фрунзе айыл өкмөтүнүн борборунда жайгашкан. Телефон номерин жазып алыңыздар. 0550 41 83 62. Мында WhatsApp иштейт. 0556 61 99 61. Мында да WhatsApp иштейт. Анда Ольга эжемдин телефон номерлерин жазып алыңыздар дагы, чалыңыздар, колго киргизиңиздер. Мен кайттым. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта Сокулук районундагы Бишкектин батыш тарабындагы Совхоз Фрунзе айылындагы сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарылыштарда сиздер менен жолугушабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.
Tez кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.